Жок, бул стажировкада жаңы. Стажировкада болсо перчаткасы жок. Кеме кыла бербейт. Эмне үчүн эме кийбейт? Колгак кийбейсиз? Бул жумуш анан бирдеке жасап берерде Жок, кандай болбосун колгак кийиш керек да. Туурабы? Ал бул да болушу мүмкүн. Жок, негизи да. Адамдар уланууга, мисалы түрткү болгон нерсе, ал ошол адам мисалы колун жуубай же болбосо атайын ушундай колгаптарды кийбегендигин себебинен дагы ар кандай бактериялар дагы кошулуп ошолордун себебинен да улануу болушу мүмкүн. Буга 2 күн болгон окшойт, Жок. Кичине Бул жака суу куюп койбосо формасы дагы алмашып баштаптыр да. булар жаңы өткүзүлгөндөр да. Ал негизи негизи фриден дагы улануу болушу мүмкүнбү? Эмне үчүн капусталарды мындай сактайсыздар? Холодильник жокпу? Мынаны караңызчы, капустанын бардыгы ушундай болуп атса, анан эл отравление болбой, ким отравление болот, айтыңызчы. Элдер уланбай, анан ким уланат? Мына паңдап кетиптир, мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дамду тест атым атайын ушул бөлүмүндө ушундай, филиалында. Ушундай сакталып турат. Мына бардыгы паңдап кеткен. Эмнелер себеп болушу мүмкүн уланууга? Ошол боюнча атайын иликтөө менен келдик. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Морозильникке сактайт экен көбүнчөсү фарштарды. Бул улануунун дагы бир себеби, демек муздактан ысыкка алып чыгып, аны кайрадан бышырып элдерге берип атышы дагы бул бирден бир себеп болушу мүмкүн. Бир ай мурда ошол эшектин эти боюнча дагы сөз болуп кетти. Анан эшектин эти кошулабы? Жок, андай деле жок бизде. Эшектин эти кошулбайт. Уйдун этинен, анан токтун эти кошулат. Токтун эти кошулат. Эки кошулат. Ачып бир көрсөтүп бере аласызбы? Көрүп койсок. Кадимки уйдун. Таза. Уйдун ичет, ич майы деген. Ич майы, Улой бири составына специя. бир ачыгы бар эле. Бул жакта. Ушуну эле көрө билем, ачып койсок. Уйдун эти, токтун эти кошулат. Коңуздан дагы болушу мүмкүн деп атасыз, Мүмкүн бирок оор акыбалга чейин улануу болгондо бул эттен дагы болушу мүмкүнбү? Ошондой балды четип атса. Мына фарштарды ачыңызчы, көрөлүчү. Бисмилля. Булар эмне? Ичеги го дейм, Качан келгендиге Иә. Качан келгендиге тууралуу. Эмнелер себеп болушу мүмкүн уланууга? Ошол боюнча атайын иликтөө менен келдик. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Морозильникке сактайт экен көбүнчөсү фарштарды. Бул улануунун дагы бир себеби, демек муздактан ысыкка алып чыгып, аны кайрадан бышырып элдерге берип атышы дагы бул бирден бир себеп болушу мүмкүн. Биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, биз азыркы учурда Советский Бөкөнбаев көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Адаттан сырткары мына 2 күн мурда өзүңүздөр көрдүңүздөр, Дамду шаурмадан 17 адам уланып, анын ичинен оор акыбалда экендигин дагы бул жакта саламаттык сактоо кызматкерлери тастыкташты. Сиздер менен кирип антисанитариянын жана ошондой эле эт кандай жасаласын чогуу текшерели, жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Администратор барбы? Сизби? Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Окуя боюнча келдик эле, антисанитария боюнча. Кирип көрүп алалы. Негизи этти каяктан алып келесиздер? Базарлардан келебиз. Кандай дейсиз? Базарлардан алып келебиз. Базарлардан бир атайын ушу этти даярдап бергенге эч ким менен сүйлөшкөн эмессиздер, Жок. Бирок
Биринчи өзүңүз менен таанышып болобу, аты жөнүңүз? Өзүмдүн аты жөнүм Кыялтаев Медет. Бул жерде администратормун. Канча жылдан бери иштейсиз? 3 жылдан 3 жылдан бери иштейсиз, э? Ушул чөйрөдө иштейсизби же Дамдуда иштейсизби? ушул чөйрөдө эле. Чөйрөдө иштейсиз, э? Анан улангандык боюнча бардыңыздар, уктуңуздар да. Ага, эмне себеп болушу мүмкүн? Өткөн эми күндүн ысыгына же майонез, мындайларды ысыгына карабай температура менен сактабаганга болушу мүмкүн. Азыр дагы бир эске алынып кетчү нерсе, мына мен журналист катары эми мына сиздердин кухняңыздарга кирерден астын мага азыр бутума бахила анан халат керек. Бул жерде Мүмкүн болсо ошол жагына камсыздап берип койсоңуздар, э? албетте. Билесиздер да, эми мен ачык кирсем кухняга болбой калат. Ошого мен сөзсүз түрдө тиешелүү. Бул азыр кийейин. Бисмилла деп. Так. Аны калпактай кылып эле кийгизе бериңиз башымачы. Ana. О, жараштыбы? Бакела. Сөзсүз. Мына. Биз ашканага киргенде дагы толук санитардык нормаларды сактап атабыз. Демек, можно мне гамбургер? Бул дайыма эле халат бар болчубу же атайын журналисттер келет деп эле даярдандыңыздарбы алдын ала? Хозяиндар. Биз күтүүсүз келип калдыкпы? Демек сиздер ар дайым эле бул болчу да, туурабы? Ар дайым болчу. Уважаемый шефтер, кирип ушулар менен көрүп болчу. Акыркы жолу Бишкек санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөн качан келип кетиштер? Где-то 5 ай анан кийин бүгүн келди да. Бүгүн келип кетишти. Бүгүн келди. Бирок ууланган гана сиздердин точкаңыздарды жаптыбы? Бул жакты жаппадыбы? Жок, пока. Негизи жабылды деп, убактылуу жабылды деп бизге маалымат жетип атат да. Бизге да ушундай жетип атат. Пока биз жакшы эле, бизге текшерип кетти. Жок, ошол ууланган боюнча бул Донецкий Советскийден болуп атат, туурабы? Ошол жакты гана точкадагын жабып атабы? Бул сиздердики жабы элек, башка точкаларда, э? Эми ал немеге экспертизага жараша чыгарат го дейм. Негизи эт боюнча эмне себептен улануу болушу мүмкүн? Эттен эмес, бул майонез, анан немелерден болушу мүмкүн. Кетчуп, жанакындай соустардан. Эттен эмес деп ойлойсуздар, э? Деп ойлойбуз. Эттер сапаттуу келишине толук кепил барбы? Кепилдик бар, сертификаттар бар. Көрсөтүп берсеңиздер. Ага чейин биз кирип текшерип туралы, жүрүңүздөр. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Free жасалган жак. Буга 2 күн болгон окшойт, э? Жок. Кичине Бул жака суу куюп койбосо. формасы дагы алмашып баштаптыр да. Булар жаңы өткөзүлгөндөр да. Негизи негизи фриден дагы улануу болушу мүмкүнбү? Андай уккан эмесмин. Да. Сертификаттар боюнча Азыр. Жүрүңүздөр. Бул жак ооба. Салам алейкум. Бул жакта эмне сактайсыздар? Основной фарш, соус, бул жакта жумуртка. Фаршты морозильникке сактайсыздарбы? Тоо. А то бузулуп кетиши да мүмкүн да. Жак жумуртка. Көрөлүчү? Ачып берейин, а? Бул
Мінекей. Булчу, бул не? Сүт. Блинчики. Билинчикке. Бұл жақ фарштар. Фарштарды бул жака сактайсыздарбы, холодильникке эмес? Морозильник. Эмне үчүн морозильникке сакталат фарштар? Бұл холодильникте бір температурада болбай қалса, же жылуу болуп калса, кичине айнып калышы да мүмкүн. Соусту өзүңүздөр даярдайсыздарбы? Өзүбүз даярдайбыз бул жактан да. Соустан да болушу мүмкүн деп атасыз, Мүмкүн ал бирок оор акыбалга чейин ууланып болгондо бул эттен да болушу мүмкүнбү? Ошондой маалымат жетип атат да. эттен эми аны сода аз болгондо же болбосо көп убакыт туруп калганда болушу Көп убакыт? мүмкүн. Бизде симен где-то 10 кило 15 килодан элип батыраак чыгарганга аракет кылабыз да. Соустар өзүбүз жасайбыз. Как положено түштө эртең менен кечкисин. Эмнелер кошулат? Укроп, скроп, ушундай майда чүлдүр. Жалпы айтсаңыз. Эми сиз билесиз да? Жалпы айтканда бул жака укроп кошулат, кетчуп кошулат. Андан кийин кристалл, сахар. Соус сиз да соус жасайсызбы? Жок, бул стажировкада жаңы. Стажировкада болсо бир четкиси жок. Кеме кыла береби? Эмне үчүн эме кийбейт? Колгап кийбейсиз? Бул жумуш анан бирдеке жасап берерде Жок, кандай болбосун колгап кийиш керек да. Туурабы? Бул да болушу мүмкүн. Жок, негизи да. Адамдар ууланууга, мисалы түрткү болгон нерсе, ошол адам мисалы колун жуубай же болбосо атайын ушундай колгаптарды кийбегендигинин себебинен дагы ар кандай бактериялар дагы кошулуп, ошонун себебинен да уулануу болушу мүмкүн. Бирок эмнеге ушуну сактабайсыздар дейм да? Кайсына? Эмнеге колгап кийбейт? Азыр жаңы келген. Карап туруңуз. Бул жаңы келген стажировщик болсо дагы эми сиздер кийде үйрөтөсүздөрбү негизи? Азыр пока Бул жолкусу кечиримдүү болсун дейсизби? кечиримдүү болсун. Кечиримдүү болсун десек эми адамдар бул жакта эми аябай оор акыбалда болуп атат да, эми буну дагы алдын алыш керек да. Ушул нерсени алдын ала ойлондуңуздарбы негизи? Алдын ала ойлонуп. Анда эмне үчүн уулануу болуп атат да? Аракет кылабыз. Өткөн бизде андай катталган жок, бирокчу. Бардыгын эле норма менен анан кийин градус менен как положено жасап бүтүп туруп холодильниктерге салабыз да бардык продукцияларды. Пока бизде Кудай сактасын эми андай катталды эле. Сиздерде. Бирок сиздердин филиалыңыздар катталат. Эми жаңы келгендерде шалакылык болушу мүмкүн. Жетекчи каякта дамдын окуп? Жетекчи үйүндө болсо керек. Үйүндө? Чакырып бере аласызбы? Хорошо. Азыр келсинчи айтсаңыз. Анан бул жакта тазалык боюнча төмөндөгүдөй суроо да. Бул эмне? Бул Май, эмне май? бахар май. Буну эмне кылат? Бул блинчикке кошулат. Блинчикке кошулат, Буну каяктан алып келесиздер? Базарлардан эле. Бирок бул соусту, бул эмне? Кетчуппу? Кетчупту сиздер холодильникке салбай ысыкта сактай бересиздер. Мына айнек ачык турат, ысык. Мына жаңы чыккан мына. Азыр эле куюп берет да го балдар. Азыр чыгарып, Азыр эле чыкты дейсиз, Калган кетчуп майонездер холодильникте турат. Бул эмне? Бул суу болуш керек жөн эле. Мына фарштарды ачыңызчы, көрөлүчү. Бисмилля. Булар эмне? Ичеги го дейм, Бул качан келгендиге Iya. Качан келгендиге тууралуу. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр биз Бөкөнбаев Советский көчөсүнүн кесилишиндеги даамдуу тез татымдын бир филиалында турабыз. Демек, биз сиздер менен азыр 17 адамдын ууланышы жана ошондой эле
ошол тез татымдан канчалык деңгээлде текшерүү дагы болуп, элдердин саламаттыгына канчалык доо кетпейт. Демек аны толук мамлекет көзөмөлгө алып аткандан кийин эмнелер себеп болушу мүмкүн уланууга. Ошол боюнча атайын иликтөө менен келдик. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, морозильникке сактайт экен көбүнчөсү фарштарды. Бул уулануунун дагы бир себеби, демек муздактан ысыкка алып чыгып, аны кайрадан бышырып элдерге берип атышы дагы бул бирден бир себеп болушу мүмкүн. Туурабы? Ооба. Аны сиздер эмнеге анда морозильникке сактайсыздар? Фаршты. Мустагыраак болуш үчүн. Жок. Ачып кетпеш үчүн. Температура аябай жогорку деңгээлдеги муздаткычта да, морозильник, туурабы? Демек бул жактан ысыкка алып чыгып туруп, анан демек эттин сапаты бузулгандан кийин, фарштын сапаты бузулгандан кийин сиздер ошол немеге таякчагы чаптап бардыгын. Андан кийин аны бышырып, анан сиздер ошо менен кесип, анан кийин элдерге берип атасыздар да, туурабы? Демек бул дагы бирден бир себеп болушу мүмкүн, туурабы? Анткени муздаткычтан сапатын өзгөрткөндө эт бузулат. Ошого сиз кошуласызбы? Жок, кошуласызбы? Директор катары. Сиздерде башка да кандай кызматкерлер бар? Бизде кызматкерлер Жок, директор бар. повар, Эси бар, директор бар, директор бар. Андан сырткары ушундай санитардык көзөмөлдөөчү атайын кызматкерлер барбы? Бул немеге тиешелүү да. Чакырып Администраторга. берсеңиз, ошолор келип берсинчи, азыр айттыңызбы? Чакырып берсеңиз, ошолор келсинчи. Ачыңыз анда. Бул эт негизинен уйдун этиби? Ооба. Баш. Айрым маалыматтар боюнча ошо эшектин этинен да кошулат деп атат да. Жок, Кудай сактасын. Ошону айтсаңыз. Эшектин этине кошосуздарбы? Жок. Мындай кылсаңыз. Бул эмненин эти азыр? Уйдук го? Уйдук, мага азыр мындай башкача даам келип атат да, мында уйдун этин кандай кылганда Жетпе. шуну аралашабы же кандай, бул май башка бир жаныбардын майы аралашабы же түшүнбөдүм да. Жок, только уйдук го, анан кийин жанакындай фаршка дайындалып атган Негизи эт нерсебиз. канча градуста сакталыш керек? Ал демек бышырылганга чейин, же болбосо сиздер айткандай деги темир таякчага оролгонго чейин. Ошо градус кое элекпиз чынын айтканда холодильниктерге. Ойносуз калдыңыз да, туурабы? Ушул себеп да болушу мүмкүн да, 100%, туурабы? Уланууга, туурабы? Мүмкүн. Ооба. Ушул убакка чейин санитардык ошол мамлекеттик ошол атайын көзөмөл, санитардык көзөмөл боюнча Бишкек шаардык башкармалыгынан келип сиздерди текшерүүгө алып, атайын ошо нормаларды түшүндүрүп коюп берип кетиштиби? Ооба. Эмне үчүн сиз анда айтып атасыз? Келип, ал нерсени толук биз биле элекпиз депчи? Биле элекпиз деген жокмун. Жок, сиз биле элекпиз деп атпайсызбы? Азыр демек ошол да себеп болобу десем, ооба деп атасыз да. Демек нормаларды коюп берип кетип атса, анда бул жакка эмне үчүн сактайсыздар? Деген суроо. Эмне үчүн сактап атасыздар морозильникке? Демек Ачып кетпеш үчүн сактайбыз да. ошону айтып атам. Бул жакта минус канча бир 30 же 45 градус болсо, Ооба. эми карап туруңуз. Холодильникте 10 же 15 же 9. Туурабы? Ал бирок 9 градуска же 11 градуска сактагыла деп кетсе, сапаты бузулбасын деп. Сиздер болсом минус 40 градуска салып туруп, кайра кийин этти алып чыкканда ысыкка эттин сапаты бузулуп кетпейби? Бузулабы? Бузулбайт эле. Бузулбайбы? Ооба. Муздактан, мына 3 саат муздакта турду. Аны ысыкка алып чыкканда бузулбайбы? Өтө максимальный мына настройкасына карасаңыз, Канча болуп турат? минимальный эмес, ортосунда турат да. Жок, ошо канча? Минимальный Азыр канча градусту көрсөтүп ошо градусник кое элекпиз. Ачыгын айтканда, бирок Жок, көрдүңүзбү? Сиздер билбейсиздер. Эми орто деп атасыз. Бирок мына мен морозильникти ачтым. Мына муздакта тоңдура турган мына градус болуп атат. Демек буга сакташ дагы бирден бир мындай олуттуу нерсе да. Азыр мынаны алайын. Мына жылдеп туруңуз эле. Демек алалы. Бул сүт дедиңиз, Сүттү каяктан алып келесиздер?
Магазиндерден. Магазиндерден? А, буну ким алып келип берет сиздерге, этти? Хозяин алып келип берет. Хозяин. А, бирок ал суроого кимден алат, кандай алат, ал боюнча билбейсиз, Өзү жооп берет, Өзү жооп берет. Эмнелер кошулат соуска? Сахар кошулат, кристалл, туз. Кетчуп, укроп. Кетчуп, укроп. Эми сиз демек көбүнчөсү уулануу атайын соустардан болушу мүмкүн деген күмөнүңүз бар, Ошондой ойлойсуз сиз, оюңуз боюнча. Ооба, ошондон болушу мүмкүн деп ойлойсуз. А бирок аны ошондой атайын ошол соусту, майонезди сиздер морозильникке сактайсыздарбы? Же алар калабы? Холодильникке сактайбыз. Жүрсөңүз, азыр бул ушул боюнча турсун, азыр кайра келебиз. Булар эмне? Унду эмне үчүн унду сиздер мындай ящикке сактап атасыздар, мусор салган? Мусор салган эмес. Мусор салганда, мусор салган ящикте көрүп атпайсызбы? Эмне үчүн бул жака сактап атасыздар? Канчанчы сорттогу унду? Биринчиби? Биринчи. А эмне үчүн мусор салган ящикке сактап атасыздар? Атайын ушундай чоң бир тест атымда атайын ун сала турган албадыңыздарбы? Же аны сатып алганга акча жокпу? Барбы? Бар негизи. Бар да турабы? А эмнеге буга саласыздар дейм да? Ушул ыңгайлуу болсо керек деп. Ыңгайлуу? А бул жактан демек сиздер атайын колгап кийбесеңиздер, норманы сактабасаңыздар өзүңүздөр стажировкадан өтүп аткан бала колгабы жок жүрөт. Колгап. Же аны колгап кийбей эле кой, бул жактан тияка чыкканда эле камеранын көзүнчө же элдин көзүнчө эле кийип коесуң деп үйрөтөсүздарбы? Жок. Эми башка жака магазин эшикке чыкканга эми колгап менен чыга албайт да. Эми могу тамак аштарды жасаганда албетте колгап кийебиз баарыбыз элечи. Помидор туураганда, огурцу туураганда, даже неме жасаганда колгап кийилет сөзсүз. 100% кепилдик берем ага. Азыр биз келип калдык. Бүтүсүз келгенде кийбедиңиздер, анан эмне үчүн бизде демек азыр элдер да ойлойт. Кийбейт экен депчи. Өзүңүздөр кийбей жүрдү, ошого жүрүңүз. Бул жак не? Залга эшик. Ачыңыз. Залга эшик болуп кетеби? Эмне үчүн капусталарды мындай сактайсыздар? Холодильник жокпу? Мынаны караңызчы, капустанын бардыгы ушундай болуп атса, анан эл отравление болбой, ким отравление болот, айтыңызчы. Элдер ууланбай, анан ким ууланат? Мына паңдап кетиптир, мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дамду тест атым атайын ушул бөлүмүндө ушундай, филиалында. Ушундай сакталып турат. Мына бардыгы паңдап кеткен. Эмне үчүн ысык жерге койдуңуздар буну? Холодильникке салбайсыздарбы? Бул холодильникке туруш керекпи негизи? Бул бузулбаш үчүн, чирбеш үчүн турабы? Ооба. А эмне үчүн бул жака эле салып койдуңуздар? Мына. Паңдап жатат да. Сапаты бузулат. Аны акчасына сатып эл жейт, курсак ачкан эл. Анан ууланат ошол менен. Акыркы жолу качан текшерип кетти дейсиз? Бишкек санитардык эпидемиолог борборунан. Бүгүн? А бүгүн текшерсе, демек сиздер буну ошол боюнча таштап койдуңуздарбы? Келсе деле. Же ушуну көрбөй кетиштиби? Жок, көрдү баарын текшерди. А эмне дешти көрүп? Тазалайт болчук. Тазалайт болчук? Түшүнбөдүм кандай. Буларды алып, мусорго ыргытып. Кел, тартып койсоң. Кетчуп, майонез бул жакта экен, Холодильникте турат. Бул майонезди ким алып келет? Атайын поставщиктерибиз бар өзүбүз. Ошолор алып келет. Буна халал сертификация бар экен, сосискаларда. Саликтик экен. Жакшы. Демек, ушуларда болуп аткандан кийин, эми бул дагы жогорку көрсөткүчтөгү нормадагы муздаткычта турса, аны ысыкка алып чыккандан кийин сапаты бузулуп, ошонун себебинен дагы эл ууланып аткан жокпу?
Бул жогорку сапатка деле чыкпайт, эми тоңуп калганча сактабайбыз да. Жок, тоңуп калганча эмес, могу градусту колуңузду салсаңыз. Көрүп атасыз да, туурабы? Көрүп атасыз да. Будан жылуу болсо анда уже Кандай болот? ошондон эле болуп калат сразу Жок, эле. анда демек буну сиздер тез аранын ичинде алып, атайын ошол бардыгын жасап, соустардычы, анан кайра салып коесуздарбы? Жок, бул жака эмес. Негизи чашкаларга коюлат. Бул жакта турат бирок. Жок, ошондо деле ысыкка чыгып атпайбы? Ошондо деле улануу болбойбу? Андай катталган жок. Катталган жок? Жок, улануу катталып 17 адам уланып жатат го. Негизги Айтып себептерин атам айтып атам да сизге суроо берипчи, ошолорго жооп бере кетсеңиз. Мүмкүн. Мүмкүн. Толук мойнуңузга аласыз. Ооба. Көрдүңүзбү? Демек, жетекчи каякта? Жетекчини тез аранын ичинде чакырыңыздар. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, холодильник. Холодильниктин могу бурчу ысып кетиптир. Эмне үчүн могу жерге сактап атасыздар, коюп атасыздар мону? Могу бурчу ысып мына ээрип атат. Мону жылдырыш керек да. Так. Не болуп атат? Холодильник канча градус көрсөтүп атат? Азыркы градусу. Билсек болобу? Жо, мына көрсөтө турган атайын шкала болот эле го. Урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр бул жактагы администратордун айтуусу боюнча демек көбүнчөсү улануу атайын соустардан, ошо тез татымга, этке кошулган, атайын ошо шаурмага, хот-догго же гамбургерге же болбосо дагы эмне жасайсыздар? Андан башка Соус. пицца жала жасайсыздарбы? Жок. Пицца жасабайсыздар, Демек, бул толуктун эти экен, эме да жасалат, крылышки да жасалат, Крылышки жасалат. Толуктун этин каяктан алып келесиздер? Магазиндерден, Магазиндерден? базарлардан ооба. Базарлардан келет. Бун караштыбы, текшердиби? Салфетка көрүп койсоңуз. Эмнеде иште текшерип? Экспертиза эми чыгарабыз деди, бирок тазалагыла, анан кийин немелерди. Эми жалпы 17 адам уланып, сиздерге 41 эле миң сом салыптыр да. Ал боюнча оюңуздар кандай? Канча сом салыш керек эле? Мамлекет. Уландыруу боюнча. Билбейт экен. Билбейсиз. Негизи ошол сумма нормалдуу деп ойлойсузбу? Эми 17 адамдын өмүрүнө да кооптуу жумуш. Бирок 41 миң сом азбы, көппү сиздин оюңузча? Эми 17 киши үчүн аз. Азбы? Көрдүңүздөр. 17 киши үчүн 200 миң сомдон жогору салыш керек болчу, туурабы? Мына. Апи, кокуй. Булар эмнелер? Я. Бул жакта каймак, сүзмө бар экен, жумуртка. Каймак, сүзмө, жумуртка бар экен. Булар эмнелер? Пончик. Пончик, блинчик экен, Аха. Азыр буну качан илесиздер? Азыр жарым саатка жетпей элес, буюрса. Бир саатта. Жүрсөңүздөр. Азыр сизге төмөндөгү нерсени айтайын деп жаттым эле да.
Адамдар келип атат. Мына көрүп атасыздар. Бирок мындай да. Бул жакта 2 адам отурат да. А бирок бул жактан сиздер соусту бул жактан эле даярдап бересиздерби? Бул жактан өзүнчө кылып баштыкчалар коюп койбойсуздарбы? Баштыкча болгондо сабой десе куюп сабой. жейт го өзүчө, ошону айтып атам да. Жок. Бул жактан эле куюп берет экенсиздер да, Бул жактан турду. өзүңүздөр даярдап бересиздер. Мен эгерде сиздер бул жака атайын коюп койсоңуздар, сапаты дагы бузулуп, көп күн туруп, анын себебинен дагы улануу болушу мүмкүн, туурабы? Ооба. Мына 17 адамдын улануусуна карабай, албетте даамдуу тез татымдын атайын ушундай шаурмасын, гамбургерин сүйүп жеген адамдар дагы бар экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар мына ушундай. Албетте, андан сырткары урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына ушундай. Албетте 17 адамдын улануусу бул жалпы Кыргызстандын аймагындагы тез татымдарга жалпы коңгуроо болду окшойт. Бирок ошонун себебинен дагы уланууга биз эч качан жол бербешибиз керек. Келиңиз, администратор. Келиңиз. Отуруп алыңыз. Декларация о соответствии сертификат. Сырный соус, кетчуп, майонез, фри, сахар, стик, сахар, мука, сыр, белая река, шоколадная сгущенка. Сгущенка да кошот экенсиздер, декларация. Декларация боюнча мына документтер. Жалпы Евразия экономикалык союз боюнча декларация. Мусаева Лида ким? Ошолбу жетекчи? Жетекчи ошолбу? Дамдунуку. Ким? Жетекчинин аты жөнү ким? Фамилия, аты жөнү ким? Болотбек уулу Алтыбай. Болотбек уулу Алтыбай? Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бул 2024-жылы 9 декабрда атайын текшерүү келип, ушуну чыгарып беришиптир. Экспертиза, диагностика. Мына атайын бактериялар боюнча эч кандай бул жакта табылган жок деген. Андан бери менимче бүгүн келип атат окшойт. Мына. Бул атайын ветеринардык күбөлүк экен. 2024-жылы 2 декабр дейт. 2 декабрда. Форма EK. Андан сырткары. Жыйырма төртүнчү жылынан 29 апрелден баштап 2029 апрелге чейин сертификат берип атат сиздерге. Бул сертификат берген Бишкек шаарынын атайын СЭМден берип атат. СЭМден берип атат. Сертификат берилген күнү. Сиздердин ар бир товар уже өткөн турбайбы? Сертификаттан, сертификат. Уже гарантированный сертификат, бул. Декларация жалпы. Жалпы декларациялар. Бүгүнкү акт бул, Бүгүнкү акт саламат сактоо жана саламат сактоо министрлиги боюнча Бишкек шаарынын атайын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча уже текшерүү болуптур. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Атайын акт түзүп кетишти. Мына. Эмне дешти акт түзүп? Хозяин сүйлөштү. Эмне деп сүйлөштү? Акча берип сүйлөшпөдүбү? Жок. Акча берип сүйлөшүп болбоду, Жок. Бул жерде эже деп отурган.
просто протокол жазды, эскертүү берди. Еще экспертизага бизден продукцияларды алып кетти да. Азызын алып кетти. Качан чыгат де жыйынтык? Билбеткем ошону болгон жокмун. Хозяин билет да. Хозяин билет да. Хозяин айтып, ошол протокол түзүлдү. Bunu kim жазып берди? Ya. Отужение билет да. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кыргыз Республикасынын укугусу жөнүндө протоколу мына даамдуу Бөкөнбаева 95-те келген. 159. Саат бул 20-сы бүгүн түзүп берип атат 2025-жылы 3:30 өткөндө. Биз алардын артынан эле келиппиз да. Жаңы эле чыккан турбайбы анда? Кына колго түшүнбөй атам. Болотбек уулу Алтыбай дейт. Болотбек уулу Алтыбайдын атында экен. Бүт бардык даныя. Анда жөн эле жеке ишкер катары катталыптыр, э? Жеке ишкер катары катталган. Даамды 5000 сом эле айып салып атат бул жакта. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Айыптын жалпы суммасы 5000 сом. Андан сырткары мына токтомдо мына 5000 сом эле жазылып турат. Мына ушундай. Демек анда жүрүңүздөр, документти көрдүк. Атайын салганды боюнча. Бул жакта санитардык абалды жалпы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жайгашыш боюнча жана 1 градуста эмес, анткени холодильникке дейбизби, морозильниккеби, ата муздаткычка сакталып туруп кийин ысык алып чыкканда, демек анын сапатын өзгөрүлүп кетишин администратор өзү тактап атат. Албетте жетекчи келдиби? Ким? Сизби? Салам алейкум. Кандайсыз? Кайсы телеканалдан? Жакшысызбы? Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Анан Өзүң көрчүлөбү, э? Өзүң көрүлбү же мамлекет тараптанбы, кандай журналистсиң? Мен 17 адам боюнча маалыматыңыз барбы? Бар. Бул точкадан түшкөн эмес да. Кандай дейсиз? Башка точкабыздан түшкөн да. Жалпы түшүп атат да. Ошончо санитардык абалды бир көрүп кетели деп. Кандай экен санитардык абал? Жакшы эле экен? Жүрсөңүз? Бул жакка кирип көрөлү дедик эле. Ошон үчүн бүт нормаларды сактадык байке. Сактадык нормаларды. Жүрүңүздөр. Анан жалпы эле азыр төмөндөгүдөй суроо болуп атат да байке. Аты жөнүңүз жок, келсеңиз. Аты жөнүңүз ким эле? Болотбек уулу. Алтыбай, э? Алтыбай. Алтыбай байке, төмөндөгүдөй суроо да. Мына капусталар мындай акыбалга келип калыптыр да, анан атайын ушундай бир холодильникке салып сактабайсыздарбы да? Ошол суроону берейин дедим эле. Бул эме болуп атат да. Сырты. Эмне үчүн Бул негизи бизге сактайсыздар? базардан эле кирет да. Базардан. Базардан кирет, алып келебиз, анан сыртын истириштеп, ушу бир нормада эле температурага деле кармайсызбы эте баарын эле. Бирок негизи алып келип эле бул жактан коюп, анан ушул жактан эле пайдаланып кете бересиздер да. Керектүүсү эле турат азыр. Керектүүсү эле. Колдонуп турган эле турат да бери. Негизи каяка салынат? Негизи азыр ушу керектүүсү эле келди да. Бирок ар кандай келип калышы да мүмкүнбү? Текшерип эле ала бересиздерби? Текшерип алабыз, лаборатория бар да. Мындай чыгып калып атат да, ошол. Базардан алып келебиз, ошону эле. Ошол жактан алып келип жасап сатабыз. Базардан эле. Бирок базардан негизи базарда сатылат да. Ошол жактан алып келебиз, бир алмай сатабыз. Бирок элде да суроо болушу мүмкүн, ошого бир ирет тактоо иретинде берип атам. Хорошо, эми тура эмес болуп атса, жакшылыгына аракет кылабыз эми буюрса. Будан кийин. Минус нерсе жаңы эле силердин алдыңарда санэпстанция келип, протокол түзүп, полный салыгын салып кетти. Бизге бул жериңер тура эмес деп 41 000 сом штраф салды. Бул жериңер тура эмес. Силер айтып аткан ушуну көргөздү. Холодильниктин термометри жок. Анан кийин бир 2-3 сертификатыбыз жок экен. 2-3, э? Ошону көргөздү, ошого протокол түзүп кетти.
Кудай буюрса жакшыртканга аракет кылабыз. Буюрса. Ошонун үстүндөбүз. Эми Башка сөз албетте эми сиз ишкер катары эми мамлекетке бирден бир налог төлөп пайдаңызды салып атканыңыз менен эми элдин саламаттыгын дагы бир ойлоп койсоңуз, ал жагы дагы бир жакшы болот эле да негизичи. Анан эми бул жалпы ошо улануу эмне себептен улам болду деп ойлойсуз? Мен аны негизи азыр күн ысык болуп атат да. Температура адамдар ар кандай эми бизден да жеши мүмкүн, башка жактан да жеп кетиши мүмкүн. Бирок 17 адам 17 адам улануу болуп атат эми. Кудай сактасын, жакшы болуп кетсин. Ар бир адам жаңылат да. Может бизден болбой эле башка бирөөлөрдөн болуп калышы мүмкүн. Ошол биз иш үстүндө элебиз. Жакшы тамак жасап берүүгө, жакшы аракеттин үстүндө элебиз. Жалпы улануу кайсы администратор айтып атат, бул жакта соустан депчи. Сиз эттен деп ойлойсузбу? Аны билбейм, эми санэпстанция өзү тактайт. Бүт лабораторияга кетти, алып кетишти. Ошонун чечимин күтөбүз. Бул боюнча эми кемчиликтерди толуктайсыздар, э? Кемчиликтерди толуктайбыз. Именно эми бул жагын көргөзбөй эле го, биягы жашынакай эле, мисалы үчүн. Негизи эми бул адам баласы жакшы жагын көргөзгөнгө аракет кылыш керек да. Жок, андай деген эми биздики ал талап болбосо эми Кудай кылган нерседи алчу эми биз кылып ошентип чиритип алсак анда бир жөн анда. Жок, эми мындай да байке, эми бул жакта турат да, эми бул демек ысыкка сакталбаганда эми чирибейт беле деген ой болуп атат да. Ал күнүнө бүгүнкү келгенери да. Бүгүнкү келгени. Жаман ой болбосун. Жок, негизи да. Анан бул жакта этти салып койдуңуздарбы? Ооба, этти салып койдум, маркировка. Анан ошол эт боюнча жаңа алдык эле. Анан мына май, бул май да ичет, э? Ичет майбы? Анан ушулар боюнча суроо берели дедик эле да. Маркировка. Анан жалпы эт каяктан келет байке? Чыккан. Кадимкидей эле базардан алып келип, ушул жерден жасайбыз этти. Базардан алып келип? Ооба, базардан алып келип, сертификаттарын көрдүңөрбү? Лаборатория кече числоосу келген эттин немеси бар. Ошо кече келген эттен жасалган. Ушул эле майды кошобуз. Эмненин эти? Ушул эле уйдун этинен жасайбыз. Бирок азыр УД Бишкек шаарынын ошол жалпы башкармалыгы бизге bundan билесиздер, бир ай мурда ошол эшектин эти боюнча дагы сөз болуп кетти. Анан эшектин эти кошулабы? Жок, андай деле жок бизде. Эшектин эти кошулбайт, э? Уйдун этинен, анан токтун эти кошулат. Токтун эти кошулат, э? Экөө кошулуп жасалат май менен. Ачып бир көрсөтүп бере аласызбы? Бир көрүп койсок. Мына кадимки уйдун. Таза. Уйдун ичет, э? Ич майы деген. Ич майы, э? Бул жерде составына специялар. Бир ачыгы бар эле. Уйдун бул жакта. Ушуну эле көрөлүр, мына ачып койсок болот. Уйдун эти, токтун эти кошулат. Ушу май кошулат. Өзүнүн мариновка кошулат. Специялар ошо менен жасалат. Анан дагы төмөндөгүдөй суроо болуп атат да байке. Азыр негизи этти көрдүк. Анан бул жакта жогорку температурада муздаткычтан алып чыккандан кийин ысыккачы эт бузулуп, ошол себептен дагы улануу болгон жокпу? Жок, адам болбойт деп ойлойм. Негизи муздак турганы жакшы да эттинчи. Муздак туруп, анан кийин тияка чыгарганда по-любому холодильникте турса деле, температура турган, морозильникте турса деле, температура тиякта бир эле норманы берет. Бир эле норманы берет. Бышырганда. Отту бир нормада бышабыз да. Ошол эле. Бирок ошол отко мындай, эми бул жакта жана темирге коесуздарбы? Анан кесесиздер да, э? Ошону алып барып туруп ошол отко такаганда сапаты бузулбайбы деген суроо болуп атат. Сапаты бузулбайт. Биз канча жылдан бери иштеп жүрүк, Кудайга шүгүр. Жакшы эле. Жаман деле комментарий жок болчу. Эми Кудай башка салыптыр, кече бир аз проблема болуп калды. Силер деле ошол себептен тартып келип атсаңар керек. Ошол себептен болуп атат да. Эми бул сиздер деле эмес, негизи жалпы Бишкек шаар боюнча тест татымдар боюнча иликтөө болуп атат да. Анан эми бул жалпы эми норманы сакташыбыз керек да, эми жалпы элдин саламаттыгы болуп аткандан кийин туурабы? Ооба, биз ушу фастфуд тармагында көп жылдан бери иштейбиз. Кудайга шүгүр, бизге жакшы отзыв жазган клиенттерибиз бар. Өз клиенттер көп эле бар. Анан ошо менен иштешип келебиз жылына. Кудайга шүгүр эми. Негизи ушу тармакта иштегениңизге канча болду? Мен иштегениме өзүмө бир 7 жыл болду. 7 жылдан бери ушу тармакта. Көп жылдык тажрыйба топтогон экенсиз, бул боюнча. Анан ушул атайын тест татым сиз өзүңүз ачтыңыз, э? Жеке ишкер катары? Бир жеке ишкер эмес, мен бу жерде франшиза сатып алып өзүмчө иштейм. Бу жерде просто бул общий точка мага карабайт. Уюшуп ачкансыздарбы? Мен өзүм эле ачкам. Сиз өзүңүз ачкансыз, э?
А бирок башка бирөөлөрдүн дагы өзүнүн эмеси бар, ошол түшкөн жалпы кирешеден өздөрүнүн ала турганы бар, ошондойбу? Жок, андай жок. Биздики общий эле. Жалпы. Жалпы эле. Просто мен иштетем берди. Администратор сыяктуудай болуп элек, ушул точканы мен карайм. Ушул эле точканыбы же жалпы точканы? Жалпы точканы башкалар карайт. Ар бир точканы админ деп коет го. Ар бир өзүнчө эле бөлүнгөнбү? Ооба, мен управляющиймин да бер. Ушул жумуштун качествосын, продукцияны, клиентти тейлөө, дагы башка. Бул окуя болгонго чейин канча жолу келип текшерип кетишти эле? Бишкек санитардык эпидемиологиялык борбору. Бизге постоянно келип эскертип берип турат. Кайсыл учурда деле билбейбиз. Моментальный келет. Күтүүсүз келет. Күтүүсүз келет. Ошол убакта бүт көргөзөбүз. Ачыгын ачыктай эле. Тура эмес жактарыбыз болсо сразу айтышат. Ошону оңдогонго аракет кылабыз. Болду. Анан жалпы еттен дагы, соустан дагы деп эсептебейсиз, жалпы? Эми аны тияк көздөр чечет да. Лабораториядан кандай чыкса, биз айта албайбыз да, мисалы үчүнчү. Биз колдон келген нерсени күмөн саноо кайсысында болушу мүмкүн? Күмөн саноо деле жок азыр бизде. Биздин күмөн санабаганыбыз ушу элдерге жакшы тамак аш берсек, жашынакай жеп кетишсе, анан кийин ыраазычылыгын айтса эле болду. Анан күмөн санаганда анда жазап бербей эле койгон оң да. Күмөн санабай эле жашынакай жазап бергенбиз, эми ушундай болуп калды. Эми аны тияк чечет. Жок, эми себептерин өзүнүн атайын органдар аныктайт дейсиз. Органдар аныктайт. Анан бул жакта атайын эмелер сактапсыздар, Бул идиштер. Идиштер, идиштери. Анан бул биринчи сорттогу ун деп атышат. Анан бул атайын ошол мусорный бакка сактаганда кандай болуп калат дейм да? Жок, бул үстүн жабыла турган кылып атайын ушул эмени кылганбыз да. Башка идиш сатып алсак болобу? Негизи ошону суроо болот да. Негизи болот, анан ушуну ыңгайлуу көрдүк да биз. Жабыгыраак турат. Ушул жерден эле алган, бир нерсе түшүп кетпесин ичине, жаман болбосун деп. Башка нерсе аралашып кетпесин деп ушул үстү жабыгын алганбыз атайын. Анан бул жакта жаңы стажировкага келген бала бар экен. Ооба. Анан ошол биз келсек эле эч кимде колгап жок экен да. Негизи колгап менен иштеш керекпи норма боюнча? Ооба, баары перчатка менен иштеш керек. Азыр келсек жок экен да, анан суроо бердим агачы. Анан теги администраторго да суроо бердим. Ушундай кылып үйрөтүп атасыздарбы десем, жок, биз билбей калдык дейт. Ал процесске киргенче колун антисептик кылып, мисалы үчүн уборныйга кирет, мисалы үчүн. Башка бир нерсе болуп калышы мүмкүн. Телефонго жооп берип калышы мүмкүн срочныйчу. Ошол убакта перчатканы чечип, колун антисептик кылып туруп, анан кийин жумушун бүтүрөт, колгабын чечип барып туруп, анан колгабын антисептик кылып туруп, кайра процесске жумушка киргенде перчатканы кийет да. Бенечик жасаса дагы, гамбургер, шаурма жасаса да колуна кийип иштешет. Анан бул жакты атайын ажаткан экен, Бул негизи бияк бизде уборный. Эме могу уборка кыла турган нерсенин баары ушул жакта турат. Мисалы үчүн сырттагы пол жуушат кыздар. Бирок мисалы эми чоңгуда кичинекейде бул жака кирет да, туурабы? Бияка эмелер эле өзүнүн сотрудниктери. Жок, негизи. Ооба. Бирок келген кардарларга жок. Сыртта эме бар. Антисептик кол жууган эмеси бар экен. Көргөзүп берейин аны. Анда бул жакта да көрүп алсак, жүрүңүздөр. Мисалы бул жактан эми чоңго кирди да, колун жууду. Кайсы жерден колун антисептик менен эме кылат? Бу жерде бар, и кухняда бар. Кухняда дагы барбы? Кухнядан көрүп алган жокпуз да, ошол жакты көрсөт. Антисептик. Негизи эки антисептик турат да. Жок, ошо кухняда турат. Бу жерден уже обработка кылат да. Бияка жумушка киришет, тияка киргенде тияка киришет. Кухнядыкын көрсөтүп берип койсоңуз, жүрүңүз. Ошо кухнясы түгөн калтыр да. Негизи кухняда да бар. Кухняда ошо жок да, ошо келгенде көрдүк да. Кухняда. Бул жерге коет. Келип ушул антисептик кылат да, иштеп баштайт. Калганы Кудайга шүгүр эле, таза эле. Бул жак арендада турабы же өзүңүздөрдүкү? Жак биз негизи өзүбүздүкү эле. Жай өзүңүздөрдүкү? Өзүбүздүкү. Полный потолокко чейин кафе ичим бар. Балдар 24 саат иштешет. Түнкүсүн генеральный уборка кылат. Эртең мененки заготовка кылып кетишет. Алмашып иштешет турбу, эки смен менен, да? Эки смен. Күндүз 4 бала иштейт, кечкисин 3 бала иштейт. Бияка белинчиктерди свежий бышырып беребиз.
клиенттерге ушул жерден даярдап туруп эле сразу бере бересиздер, сразу эметип бышырып коебуз, клиенттерге бере беребиз бияктан. Өзүнүн пончигибиз бар. Негизи жалпы бул жак хлор менен жуулабы? Ооба, хлор Хлор барбы? Көрөлүчү, жүрүңүздөр. Хлор менен жуулабы? Анан мындан көрүп атасыз да. Полду жаңы эле жуудук. Хлорду болсо 1 сутка сайын даярдап турабыз пол жууганга. 1 сутка сайын даярдап 1 сутка сайын даярдап, ошо сууга сиңсин, ошону сууга кошуп туруп, анан полный жууп чыгабыз. Бияктын ичин тазалап. Анан Азыр мындай хлор бар, бирок кечки саат 5-6ларда заготовка кылып, анан кийин эметчет. Ночной смена алмаштырганда түндө жуушат да. Хлор ошо менен жуушат. ар бир смена өзүнчө келгенде жуулуп турат, Ооба, кечинде булар жууп өтүп берет. Ноштогулар кайрадан буларга өткөрүп. Сменаны өткөрүп бергенде сөз түрдө жууганан өткөрүп берет. Ооба, өткөрүп тазалап беришет. Анан ол печканын жанында турат да, холодильникчи. Ооба. Анан буну эмнеге бул жанына коюп койдуңуздар дейбиз да? Ол жак азыр ысып кетиптир. Мага кармасаңыз ысык. Могул жакчы. Муздак эле коем. Жок, бул жака дагы өзүнүн таасирин бербейби дейм да. Мунун месазы негизи миякка турчу да. Анан азыр ошо Ошо өзүңүздөр үчүн да бул ээрип кетсе дагы, же болсо өрт эмес чыкса дагы, үстүңкү этажда жашагандарга дагы Кудай сактасын. Жүзүн нары кылсын. Анан калганы жакшы эле буюрса. Мына ичине бүт маркировкаларын койгонбуз продукцияга. Эмне чыгып аткан. Бардыгы эле таза. Элдер шаурма жасайт десе эле жаман ойдо болушат. Кудайга шүгүр, колдон келген аракетти кылып атак. Мына санап станцияда текшерип кетти жаңы эле баары. негизи Чактарсы айтты, биз ошону жакшы кылганга аракет кылабыз. дагы бир тастыктоочу суроодо эшектин эти менен ичеттер кошулбайт да? Эшектин эти, ичеттер кошулбайт негизи. Биздики ал башкалар болушу мүмкүн, бизде андай болбойт. Биз деген бул бизде канча жылдан бери түптөлгөн нерсе бул. Администратор мен жаңы биз келгенде ал айтып атат да, биз этти Ош базардан эле алып келебиз депчи. Ош базардан атайын сүйлөшүү менен келеби? Жок, сүйлөшүүлөр эмес, базардан алып келебиз. Жок, ошо базардан Карта жазып турбайбы? Акемир деп. Акемир, бирок ошол этти даярдаш боюнча сиздер барып тактап келдиңиздерби? Эмнеден даярдап? Жазалып, ошо сертификатын көрүп, ошол жерден этти алып келебиз баары. Союлган малдын эле этин алып келебиз. Союлган эле. Так, дагы эмне боюнча? Азыр дагы жалпы көрдүк дээрлик. Дээрлик көрдүк. Ооба, дээрлик сиздердики чакан эле экен. Чакан элеби бул жак? Чакан эле экен, Чакан эле. Чакан экен. Чакан анан жакшы. Анан бизде келгенге чейин бизге чейин санитардык эпидемиологиялык борборунан кызматкерлер келип кетиптир, бирок муну алып койсоңуздар ошол камерага жакшы болот эле да, негизичи. Бекитип койгонуңуздарда дагы жакшы болот эле. Ошол минусубуз ушул болуп калыптыр эми. Эметсе буну калабыз, калганы жакшы эле баары. Ооба. Анан капустаны бирок муздаткычка салып бир норма менен сактап анан жасап берсеңиздер элге. Ооба, буюрса жасайбыз. Аракетти кылабыз. Ошол. Анан жалпы канча кызматкер иштейт? Негизи 7 кызматкер иштейт. Сизде? Ошол точкада 7 кызматкер иштейт. 3-төн алмашат, 4-төн алмашат. Бир администратор, 4-төнбү? Бирөөсү жаңы келген, ошон үчүн бул официальный штатта эмес, Официальный штатта эмес. Анан жалпы бул хлорду көрүп алалы, анан. Хлорду алып чык. Хлорду көрүп алалычы. Кана? Ошону эле хлорду эле алып туруп, тиги Чакалат 1 суткага. Чакага салып туруп эле. Каждый өзүнчө жуулат да бул жердечи. Полдук өзүнчө, мисалы, анан кийин эшиктердики, стеналык жазылуу баары. Көргөнүңүздөрдөй. Хлор бар, комет бар. Бардыгы. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, азыр биз Өкөнбаев Советский көчөсүнүн кесилишиндеги биз филиалында турабыз. Даамдуу атайын тест атым атайын жайынын. Бирок албетте 17 адамдын ууланышы боюнча кандай эмне себептен улам болгондун атайын органдар аныктап чыгат. Бирок биз жалпы сиздерге санитариянын абалын биз сиздерге көрсөтүп бердик албетте. Эми кемчиликтер кеткен болсо кечирим сурап, аны буюрса түздөөнүн аракетин көрөм деп жатат. Ооба, Кудай буюрса. Анан буюрса эми жалпы тест татым боюнча толук нормалар сакталса, элдерден дагы суроо талап дагы көп болушу мүмкүн да, туурабы? Ооба.
суроо талап көп болушу мүмкүн да. Атайын ошол тез татым жайларды алын, ооба. Бирок ушул тез татым жайларга толук ишеничтин кетип атышынын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эшектин этин берип атышыбы же ичегиденби? Ал ар бир адам ар кандай да. Ар бир адам өзүнүн жумушун жакшылап сүйүп, жакшылап иштесе, жакшы эле болот негизи. Башкалар үчүн жооп бере албайсыз. Биз ким көрүп атасыңар? Колдон келген аракетти кылып атат. Жакшы болсо, бизге андан жакшы. Ошол эле, башка сөзүбүз деле жок. Рахмат сиздерге анда чоң көрсөтүп, ошол элдин жалпы эми эч ким уланбайт деп толук турда эми буюрса кепилдик берип, иншалла ошол ишиңиздерди буюрса жакшыртасыздар деп толук ишенич бар эми элден дагы. Өзүңөр көргөндөй эле мына буюрса жакшы эле баары жумуш. Дагы деле процесс иштеп атат жакшы эле. Жумуш жакшы, балдар иштеп атат баары. Колдон келген аракетти кылабыз эми. Элге кызмат кылабыз. Таза тамак жасап беребиз буюрса. Будан да жакшыртканга аракет кылабыз. Өзүңөр көргөндөй баары жакшы эле бизде азыр. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуздар. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп атат эми. Налог төлөп атат. Иш чара өзүчө да жакшы нерселерди кылып турабыз элге. Ошол. Рахмат сизге чоң.